Ана жигиттер, ушул сулуулукту тартуулаган жаратканга шүгүр деш керек. Албетте ата-бабаларыбыздын эмгектери чоң, анткени алар канча деген кандуу согуш жылдарын башынан өткөрүштү. Ушул биздин урпактар ушул жаратылыштын сулуулугун пайдаланышсын, ушул жерлерде байырласын деп алар мээнет кылышкан да. Ошон үчүн ата-бабаларыбыздын арбактарына Куран айтып, аларга ыраатчылык билдирип жүрүшүбүз керек. Албетте жаратканга шүгүр. Кыргызстан бейиштей эле жерде айтабыз. Өтө керемет. Азыр биз достор Бешташ жаратылыш паркында кетип атабыз. Бул жерде ошо Бешташтын чокусунда көл бар дешет. Ошо баарыбыз ошол жерди көрүүгө алгачкы жолу келип атабыз. Балдар менен суктанып, айлана тегеректин сулуулугуна. Могул жагында суу, тиягында тоолор, көк жашыл чөптөр, тиги жакта болсо чокуда кар. Айтор бир эле учурда, мисалы ушул бир 2-3 сааттын аралыгында бир нече мезгилди да көрүп атабыз деп айтсак болот. Анткени кыш тетиги жакта кар болгон үчүн, биякта жамгыр жаап атат, жаз, жай, күз эле жок экен достор. Кыскасы ушундай. Ийгиликтүү күн болсун баарыбызга. Аман эсен эз алып келели жигиттер менен. Аманбет достун машинасы менен баратабыз иншалла. Кырсыктан тыш. Рахмат ошо. Аманбет Алла разы болсун. Бир жакта Сыргактын машинасы менен Нурис жеңиш кетип атат. Нуриске да рахмат, анткени ошо Нурис дос бүгүн кой чыгарып атат эле. Бир мезгилде 2 жолу балдардын ынтымагы бар. Ошо кой жемей жазында күзүндө. Азыр жаштыктын жеп атабыз. Кийинки эстафета буюрса Жаңыбайда болот. Иншалла Жаңыбайдыкында да бир жакшы жер бар, эз алып. Өзү суран Жаңыбай молодец. Атайын шаардан келип мынакей Жаңыбай дос. Алла разы болсун. Достор ынтымактуу бололу, ортобузда сый болсун. Акуштарбек, Москвадан келгениңе өкүнбөй элесиңби?